Аллах Таала мақталар жана пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға салам салаваттар болсын. Аллах Таала берген тауфиқтар менен, неаматтар менен бүгін алхамдулилля ушул жерде жиналып имандашканы Аллах Таала тауфиқ берип алхамдулилля жүз көрүшүп отурабыз. Албетте бул Аллах Тааланын каалоосу менен гана болуп аткан иш. Жана Аллах Тааланын тауфиқи менен болуп аткан нерсе да. Ошондуктан биз эң биринчиден Раббыбыз жалгыз гана сыйынууга таткуз зат Аллахка мактоолорду айтып, андан кийин бизге динди, тактап айтканда Аллах Тааланын динин туура жеткирген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттарды айтабыз. Бүгүнкү жиналышта биз иншалла исламдагы экинчи рукун болгон намаз тууралуу сөз кылабыз да иншалла. Себеби өткөндө кээ бир туугандар кайрылды бизге. Азыркы учурда жумуштун сезону болуп, көптөгөн бир туугандар жамаат намаздарына кош көңүл мамиле жасап атат. Иштеп аткан адам иш жеринде жана башкалар башка жеринде көпчүлүк учурда мечиттеги жамааттар азайып, жамаат менен окуу кичине төмөндөп кетти. Ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан жамаат туурасында айтылган хадистер болгон болсо, кичине ушул тууралуу маселе кылып берсеңиз жакшы болот эле деп кайрылышкан. Мына ошол себептен биз бүгүнкү маджлисте жамаат намазы туурасындагы, намаздын өзү фарыз экенинде, намаздын фарз экенине эч кандай талаш же болбосо күмөн жок. Намаз фарыз ал. Бүгүнкү маселе намаздын фарыз экендиги туурасында эмес. Ошол 5 жумал намазды мечитте жамаат менен окуштун өкүмү кандай деген маселени сөз кылабыз да. Негизи жамаат менен намазды окуу өкүмү эмне? Кээ бир алымдар сүннөт деп айтат. Намазды мечитте жамаат менен окуштун өкүмү кээ бир алымдар сүннөт деп айтат. Кээ бир алымдар фарды кифая дейт. Фарды кифая деген эмне? Кээ бир адамдар окуса жамаат менен, башка адамдар окубай эле койгон болсо, окубай койгон адамдар эмне? Моюнан күнөөсү түшөт. Эмне себептен? Биякта бир топ адамдар намаз окуп аткан себебинен, бир топ алымдар эмне дейт? Жамаат менен намаз окуу бул важип дейт да. Кээ бир алымдар бар, алар намаз жамаатсыз намаз болбойт дейт да. Намаздын туура болуш үчүн эмне болуш керек? Намазды жамаат менен окуш керек да. Алымдардын айткан сөзү да. Эми кайсынысы туура? Албетте алымдарды биз урматтап сыйлайбыз. Алардын ар бир сөзүндө айткан эмне? Далилдери бар. Бирок кайсынысынын далили, кимисинин далили күчтүү. Мына ошол туурасында биз азыр хадистерди алабыз. Иншалла ар бир мусулманга кайсыл нерсе күчтүү экенин, жамаат менен намаз окуу өкүмү кандай экени өзү эле ачык болуп көрүнүп, билинип калат. Важип деген кимдер? Важип деген кимдер десе, имам Ахмад рахмахулла, имам Бухари, Ибн Мунзир, Ибн Хазим, Абул Аббас, азыркы учурдагы Ибн Баз Усеймин жана башка алымдар важип деп айтат да. Эң негизгиси барды ахли сүнна биздин урматтап, сыйлап, жакшы көргөн, сүйгөн алымдарыбыз да. Бирок биз далилге келели, далилде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп айткан? Эң биринчи ала турган намазды жамаат менен окушка важип боло турган далилдердин бири Бакара сүрөсүнүн 43-аятында Алла Таала мынтип айтат. Варкау мар-ракиин дейт. Руку кылган адамдар менен руку кылгыла дейт да. Эмне деген сөз бул деген? Сен жалгыз эмес. Руку кылган адамдар менен, Аллах Таала руку кылган адамдар менен силер дагы руку кылгыла дейт да. Көпчүлүк айтып атат кайрылып, жана кимдер менен намаз окула дейт? Руку кылган адамдар менен дейт. Адамдар рукуну качан кылат? Кайсы жерде кылат аны? Мечитте кылат да. Ошон үчүн эмне? Мусулман адам бул жерде Аллах Таала варкау дейт. Варкау деген эмне? Бул буйрук да. Буйрук эмнеге далат кылат? Важипке далат кылат да. Бирдекен Аллах Таала буйрудубу? Аны ушул буйруктан башка бир далилдер эле сүннөт арасында түшүрбөй турган болгон болсо, ошондой бир түшүрө турган далил болбосо, негизи эмнеге далат кылат бул? Важипке далат кылат да. Усул фикач. Ошондуктан мына алымдар ушул аятты да далил кылып, Аллах Таала бул аятта
руку кылгандар менен руку кылга деп буйруп атат. Мына ушул жамаат менен намаз окуштун өкүмү важип экенин ушул аятты далил кылат да. Андан кийинки пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси Абу Дардадан келет. Самиту Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам якул: "Ма мин саласатин фи qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salat illa qad istahwada alayhim ash-shaytan" deydi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушу хадис айтат: кайсыл бир айылда же бир жерде дейт жамаат болуп дейт, ошол жамаат дейт, ошол жердеги жамааттын адамдар намаздарын жамаат менен биригип туруп окубай турган болгонбосо, аларга эмне шайтан үстөмдүк кылып, аларды шайтан башкарып алат дейт. Көрөбү? Бир кыштакта болобу, же бир жерде болобу, 2ден ашык 3, 4 же ушундай кете турган болгонбосо, ушундай адамдар болгонбосо, ошол адамдар жыйналып биригип туруп мечит салып, ошол жерде жамаат менен намаз окубай турган болгонбосо дейт, ал жерде шайтан ошолорго үстөмдүк кылып, аларды башкарып алат дейт. Хадис маанисинде фаалейкум бил жамаға. Мына ошондуктан эмне жамаатка көңүл бургула. Жаңа жамаатты менен бирге намаз окула деп атат Пайгамбарыбыз. Фаалейкум бил жамаа деген жамаатка менен намазыңарды окула дейт. Фаиннама якулу зибу ал-касия. Себеби жалгыз калган койду кашкыр жеген сыяктуу жалгыз калган момунду шайтан алдайт, үстөмдүк кылат дейт. Бул жерде бизге далил болгон нерсе эмне экен? Алейкум бил жамаа. Алейкум бил жамаа демне жамаат менен намаз окула дейт. Мына ушул жерде буйруу алейкум бил жамаа. Намазды жамаат менен окула деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бекемдеп айтып атат да. Мына ушул хадисти далил алыңдар. Мына бул дагы важипке далат кылат деп атат. Хадис Абу Давудта келет 547 номерде, жана Насаиде 847 номерде, хадисти Албани жана башка имамдар сахих деп айтат. Үчүнчү хадис Абу Хурайрадан келет. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Инна асқала салатин алал мунафиқин салатул иша ва салатул фажр" дейт. Эки жүздүү адамга эң оор болгон намаз дейт, бул фажр намазы менен куфтан намазы дейт. Карала, эки жүздүү адамга дейт. Эң оор болгон намаз фажр намазы менен куфтан намазы дейт. Кайсыл бирибизге фажр намазы менен куфтан намазы оор болуп аткан болгонбосо, өзүбүздө эки жүздүүлүктүн сифаты бар экенин билсек болот да. Ошол эки жүздүүлүктүн сифаты бизде бар боло турган болгонбосо, анда биз ошону дарылап, илаж кылып, Куран сүннөттүн негизинде нафсыбызды тарбиялап, Куран сүннөткө ээрчип, өлгөнчө Куран менен сүннөттүн үстүндө болбой турган болгонбосок, ошол кейиптин үстүндө, абалдын үстүндө Аллахка жолугуштан сактаныш керек да. Хадис маанисинде "Валау я'ламуна ма фихима ла таухума валау хабуан" дейт да. Эгер дейт, ошол эки намаздагы бериле турган сооптун аябай ажырдын чоңдугун билишкенде дейт, алар эмне кыйналган болсо дагы, сүйрөлгөн болсо дагы эмне ошол фажр намазы менен куфтан намазына келишмек дейт да. Карала, биз билбейт экенбиз да. Билбейт экенбиз. Ошол фажр намазында, куфтан намазында кандай деген ажыр сооптор турат. Жана андан да эң чоң болгон нерсени Аллах Тааланы ыраазылыгы турат ал жерде. Аллах Таала өзүнүн пендеси эрте туруп, төшөгүн, жылуу төшөгүн ыргытып, музак суу менен дарат алып, алыс болгон мечитке кадам таштап, Раббысын зикир кылган абалда келе турган болгонбосо, бул деген эмне? Раббысын чыныгы сүйгөн кулдарынан да Аллах Таала мына ушундай кулдарына ыраазылыктагы чоң азыр сыйлыктарды берет экен да. Хадистин маанисинде намазды тургузууну буйрумдагы адамдар менен намазга чык деп, бирөөлөр намаз октат элем дагы, өзүм болсо колдорунда отундары бар адамдарды өзү менен бирге алып, намазга күбө болгон адамдардын үйлөрүнө барып, алардын үйлөрүн өрттөп жибермелет дейт. Намазга келбеген адамдардын үйлөрүнө барып, алардын үйлөрүн өрттөп жибермелет дейт. Намазды тургузуп, имамга чыгарып, намаз окуйт. Анан ким намазга келбей турган болгонбосо, ошолордун үйлөрүнө барып, ошолордун үйлөрүнө өрттөп жибермелет дейт. Не деген сөз бул? Бул сүннөт дегенге далилби? Же важип дегенге далилби? Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жамаат, бул жакта мечитте адамдар жамаат менен намаз окубаса, башка адамдар үйлөрүнөн намаз окубаса, алар окубай аткан жок.
намаз оқытады, бирок каякта? Үйлөрүндө окутат. Ошо үйлөрүндө намаз окуган адамдарды мечитте намаз окубай үйлөрүндө окугандыгы үчүн ошолордун үйлөрүн өрттөп жибергин келет дейт. Эмне үчүн? Жамаатты таштап коюп туруп, Аллахтын буйруганын, пайгамбардын буйругун таштап коюп туруп, үйүндө нафсысына, шахаватына жана башка бир дүйнө кызыкчылыктарына ээрчип, жамаатка келбей үйүндө окугандыгы үчүн мен ошолордун үйүн өрттөп жибергин келет дейт. Караңыздар. Бул эмне деген сөз? Сүннет болсо эмне? Сүннет эмне деген сөз ал? Сүннөттен кылсаң сооп, кылбасаң күнөөкөр болбойт. Туурабы? Түшүндүрмөсүндө, анықтамасында. А важип деген эмнеси? Важип деген бул кылсаң сооп аласың, кылбасаң күнөөкөр болосуң. Туурабы? Ал эми ушул хадистин маанисине көңүл бура турган болсоң, сүннөткө дал келеби же важипке дал келеби? Себеби эгер сүннөт дей турган болгон болсок, анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кааласаңар окуй берле, үйдө окусаңар деле жакшы, биякта эле окусаңар жакшы, бирок биякта көбүрөөк сооп деп үйдөгүлөргө тийишпейт эле да, туурабы? Бирок важип болгон себептен эмне? Пайгамбарыбыз салам алардын үйлөрүн өрттөп жиберишти каалаган да. Себеби үй өртөш деген эмне? Бул деген сенин үйүңдү бир өртөш деген бул деген чоң деген зыянга учурайсың да, туурабы? Чоң деген зыянга учурайсың да. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жамааттын намазы ушунчалык орду чоң болгондуктан, Аллахтын тикелей буйругу болгондуктан эмне кылган? Ошондой нерсеге эмне? Ошондой нерсени каалаган. Көрсөрбү? Ошондуктан үйдө намаз окубаш керек. Окубаш керек десе, үйдө окуй койбоңуздар. Үйдө нафил намаз окуңуздар, тахажжуд окуңуздар, сүннөттү үйдөн окуңуздар, бирок фарызды каяктан? Мечиттен. Хадис Муслимде келет 651 номерде. Хадис түшүнүктүү, а? Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Канча хадис болду? 3-чү хадис болду. 4-чү хадис. Малик ибн Хурис деген сахаба, булар өздөрү ошол бир кыштактан болгон, ошолор атайын Мадинага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашаган шаар Мадинага динди үйрөнгөн келгенде, жамаат болупчу. Үйрөнүп биз айтат, فلبسنا عنده نحو من 20 ليلة дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам динди үйрөнүп 20га жакын күн болду дейт. 20 күндөй болду дейт пайгамбарыбызда. Ва кана наби саллаллаху алейхи вассалам рахим дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам абдан жумшак, мейиримдүү инсан эле адам эле дейт. 20 күндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай адам экенин көрдү да. Хадис маанисинде эгер силер өзүңөрдүн жериңерге кайта турган болгон болсоңор, аларга барып дин маселесин тактап айтканда ошол жерде үйрөнгөн маселени үйрөткүлө деп айтты да. Анан ошол жерде эмне деп айтты? Хадистин маанисинде эң аянда ва иза хадаратус салату фалюваззин лакум ахадукум. Ошол силер жериңерге кайткандан кийин силерге намаздын убагы келгенде дейт, силердин бирөөңөр азан чакырып, азан айтып дейт, андан кийин силердин эң улуңар имамчылыкка өссүн дейт. Ошол жерде болгонуңарда намаздын убакыты келгенде силердин бирөөңөр азан чакырсын дагы, андан кийин силердин бирөөңөр улуңар намазга имамчылыкка өссүн дейт. Бул жерде эмне кылат? Пайгамбарыбыз эмнеге буйруп атат? Жамаат болуп намаз окуганга буйруп атат. Ошондуктан ушул жерде да эмне? Жамааттын милдеттүү экенине хадис кандай бир деңгээлде колдонсо болот. Хадис Бухариде келет 985 номерде. Я Малик ибн Хуайрис. Малик ибн Хуайрис. 5-чи хадис. 5-чи хадисте Аби Хурайра радияллаху анху قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бирне азиз болгон адам келди дейт. Барыңар билесиңер. Фақала я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, иннаху лайса ли қаидун яқудуни илал масжиди. О Аллахтын элчиси, мен баланча жерде турамын. Мен ошол жерден мечитке чейин эч кандай адам жок дейт да. Ушундай мени алып келе турган адам жок. Деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өзүр издеп кайлап атат, көрөбү? Мага Аллахтын элчиси уруксат береби деп атат. Фасала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ан юраххиса лаху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан өзүнө уруксат сурады дейт. Көрөбү? Уруксат сурады дейт. Ошондо пайгамбарыбыз жоон карагыла, фал юсалли фи байтиги фараххаса лаху фаламма валла дааху фaqala хал тасмау нида бис-сала. Башындагы эмне? Уруксат сураганда пайгамбарыбыз уруксат берди дейт да. Анан кийин ал кайрылып кетип атканда
пайғамбарыбыз саллаллаху дааху қайта шақырды дейді. Шақырып фақала хал тасмау нида биссала, сен намазға азан шақырылғанда ошол азандын үнін угасың бы деп айтты дейді пайғамбарыбыз. Ошондо тегим қала нам, ооба азандын үнін угам дегенде пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам фажиб, ага жооп бергин деп айтты. Башында үзүрүн айтканда уруксат берди дагы, бирок кайрылып кетип атканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайта чакырып айтылган азандын үнүн угасыңбы дейт. Ооба угам дегенде фажиб, андага жооп бергин дейт. Жооп бергени эмне? Анын чакырына келип жамаатка келген деген сөз. Бара. Хадис Муслимде келет 653 номерде. Караңыздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жанагы сахабанын өзү уруксат сурап келгенин өзүндө түшүнсөк болот да. О Аллахтын элчиси, менин көзүм ушундай көрбөйт. Мени дагы алып келе турган адам да жок. Атап айтканда жолдошу жок. Же ошол жактан келген адам болушу мүмкүн. Кыскасы алып келе турган адам жок. Мага уруксат барбы шариатта деп атты. Кандай бир деңгээлде машакатта көрөм, уруксат барбы десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башында уруксат берип кайта эмне? Уруксат берген эмес да. Жооп берген дегенде. Бирок ушул важип болгон намазга уруксат болгондо ушул адамга пайгамбарыбыз уруксат бермек беле? Бермек болчу, бирок ушундай азиз болгон адамга, көзү көрбөгөн адамга пайгамбарыбыз жооп бер деп айткан болгон болсо, азыркы учурда биз ошогондорго эмне деп айтылат? Же азыр эмне 21-кылымдын адамдарына уруксат барбы? Жок тандай. Шариат эмне? Башында сахабаларга кандай айтылган болгон болсо, ал кыямат күнгө чейин шариат өзгөрбөй кала берет. Бардык жерде. Шариат бардык жерде өкүм бирдей да. Хадис Муслимде. Эми башка риwayatында, бул Муслим деген риwayatында. Ал эми башка Абу Давудта келген риwayatында минтип айтат. Жанагы адам. Фахалли рухсатун анусалли фи байти. О Аллахтын элчиси, мен үчүн намазымды үйүмдө окуганга уруксат барбы деп айтты. Ачык айтып атат да. Мага уруксат барбы? Ушундай болгон себебинен үйдө намаз окууга дейт да. Десе, кала хал тасмау нида, чакырыкты угасыңбы дейт. Азанды угасың дегенде, тиги кала нам, ооба дегенде кала ла ажиду лака рухсатан. Мен сага жамааттан кыла тургандай уруксат тапкан жокмун деп. Ла ажиду лака рухсатан. Мен сага уруксат тапкан жокмун дейт. Тактап айтканда, сага сен ошол жамааттан калганга уруксат бериле турган адамдардан эмессиң, сага уруксат берилбейт дейт. Тапкан жокмун дейт. Бирок жамаатта адам калышы мүмкүнбү? Калышы мүмкүнбү? Калышы мүмкүн. Биякта уруксат бар, үзүрлөр бар. Жамааттан адам кеде үзүр себебинен келбей калышы мүмкүн. Мисалы, ооруп калган учурда, дагы корккон учурда, катуу бир нерседен корккон учурда, жана башка себептери бар. Сапар маселесинде талаш бар. Анын ортосунда талаш бар. Жада калса, бир топ алымдар сапардын өзүндө жамаат менен намаз окуш важип деп айтат да. Карабай? Сапардагы адамдар дагы жамаат менен окуш важип дейт. Мисалы сен нарындан келдиң. 2 күнгө, 3 күнгө келдиң. Ушул жерде мусафирсиң. Үйүңө барып турдуң. Азан айтты. Мен мусафирмин деп үйдө окусаң болобу? Сен сапарда болсоң дагы азанчынын азанына жооп берип, сен ошол жерде барып жамаат менен окушуң керек да. Көрмө? Жана талаштан чыгышың үчүн, талаштан дагы чыгып кетиш керек мына учурда адам. Мына ошол жерде хадисте эмне? Мен сага уруксат тапкан жокмун дейт да. Бул хадис риwayatында, бул Абу Давудта 552 номерде. Бул хадис Абу Давудта келет да. Бул хадисти Шуайб Арнауд, Сах деген Ибн Баз, Албанилер Сах деген Абу Давудтагы сахih экендигине ишарат кылган. Көрсөтпөйбү? Андан кийинки хадис Абдулла Аббастан келет. Анин Наби саллаллаху алейхи вассалам кала: "Мен сами'a нида фалам ятихи фала салата лаху илля мин узрин" дейт да. Абдулла Аббас риwayat хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кимде ким азандын чакырын угуп туруп намазга келбей турган болсо, ага эмне?
намаз жоқ дейді. Анын намазы намаз емес дейді. Илля мин узрин, эмне бир гана өзүр себептен дейді. Бир гана сен азандыктың бирок өзүрүң жок мечитке атайлап туруп келбей койгон болсоң, анда сага эмне намазың намаз емес дейді. Ибн Мажахта келет 793 номерде. Абу Даудта келет 551 номерде. Хадисти Ибн Хиббан, Хаким, Мунзирилер сах дешкен. Андан кийинки хадисте Абдулла ибн Аббас, Абдулла Омарлардан келет. Алар айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дейт, өзүнүн минбарында туруп айтты дейт да. Ла янтахияна аквамун ан вадихим al-jama'at deydi. Anwadihimul jama'at, ошундай бир адамдар дейт, жамаат намазын таштаганды токтосун. Ау ла яхтиманаллаху ала кулубихим, же болбосо Аллах таала алардын көкүрөгүн эмне мөөр менен басып коет дейт. Сумма ла якунанна минал гафилин, андан кийин алар эмне бейгапарлыкта, гафылдыкта болуп калат дейт. Не болуп калат? Намаз, жамаат намаз таштай берсе, жөнөкөй сүннөт. Анан бирке убакыттан кийин мустахаб. Анан дагы жүрө берсе мубах болуп калат да. Анан дагы жүрө берсе четтен чыккандар үчүн жанагылар жамаатка барыштын деле кажети жок болуп калышы мүмкүн да. Жаке бийлер бар, четтен чыкканда таза алар жамаатка барышты вообще туура көрбөйт го. Көрөрбү? А бул жерде карагыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан сөздөрүн караңыздар. Эмне дейт? Жамаат намазын таштагандарын токтосун дейт да. Же болсо Аллах таалалардын көкүрөгүн эмне мөөр менен басып коет дейт да. Көкүрөгүнө мөөр берип, мөөр кылып басып коет дейт да. Тактап айтканда, акыйкатты, жакшылыкты, тууралык деп, акыйкат деп, жакшылык деп көрбөй, билбей, сезбей калышы мүмкүн да. Аллах таала көкүрөгүн жаап койгон. Хадистин уланысында сумма ла якунанна минал гафилин, андан кийин алар ошол себептен мөөр басылган себебинен эмне гафилетте болгондордон болуп калат дейт. Гафылдыкта. Адамдар бар го, кээ бир адамдар. Жада калса жамаат эмес, жөн эле намаз оку десең, эми койчем ушу намазден. Күнөөкөр адамдар окуйт да намазды. Биз деген алхамдулилла күнөөкөр эмеспиз, жакшы адамбыз дейт да. Көрсөңүзбү? Мына алар өзүнчө бир даражада. А бирок мусулман ичине киргенден кийин, акыйкатты билгенден кийин, ошол акыйкатты таштап жүрө берсе, милдет Аллах буйруган, пайгамбары буйруган ушунча хадистерди таштап коюп жүрө берген болбосо, ал эмне көкүрөк эмне мөөр менен басылып, ошол важипти намаздын ушунчалык жамаат менен окуштун милдеттүүлүгү эмне жүрөгүндө төмөндөйт дагы, жөн гана бир жакшы амалдардан да билип калат да. Ошентип Аллахтын ушул жамаатка бериле турган сооптордон, разылыгынан жана башка көптөгөн жакшылыктардан кургалып эмне эртең Аллахтын астында даражасы төмөн болуп калышына ошол амалдары себеп болуп калышы толук мүмкүн. Хадис Ибн Мажахтан келет 794 номерде, хадисти Албани сах деген. Жамаат менен намаз окуштун өкүмү важип. Жада калса Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды баягы билесиңер, пайгамбарыбыз мушриктер менен согушкан го кезинде. Ошол мушриктер менен бетме-бет туруп согушуп калган учурларда дагы, согуш учурунда дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam сахабалар менен жамаат болуп намаз окушту буйруган. Аллах Таала Куранда Ниса сүрөсүнүн 102-аятында мынтип айтат: "Ва иза кунта фихим фа акамта лахмус-салата фалтaqum таифат минхум ма'ака" дейт. О Мухаммад дейт. Сен алар менен согушта, тактап айтканда, согушта, мушриктер менен согушта бирге боло турган болбосоң, алардын бир тобу келип, тактап айтканда өзү менен болгон сахабалардын бир тобу келип сен менен жамаат менен намаз окусун, а бир тобу тигилерди карап турсун дейт. Душмандарды. Көрдүңөрбү? Душман менен бетме-бет келген кезде дагы, ошондо дагы ар ким өз алдынча эмес, жамаат менен окут экен да. Бир тобу барып душмандын астында турат, карап келип калбаш үчүн. Бир тобу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam менен намаз окуйт. Анан кийин
анын өзүнүн сүрөтү бар. Бирок эң негизгиси эмне? Кандай? Ошондой коркунучтуу учурда дагы, ошондой коркунучтуу абалда дагы Аллах Таала момундарга жамаат менен намаз окушту буйруп аткан болгон болсо, азыркы биздин жүргөн жагдайыбызда жамаат менен намаз окуш важиппи, же сүннөтпү? Азыркы учурда эмне? Сөз жок да. Туурабы эмеспи? Эгер ошондой коркунучтуу абалда учурда буйруган болгон болсо жамаат менен, азыркы мондай бир тынчтыктуу учурда жамаат менен окуштун важип экенине, милдет экенине эч кандай күмөн, шек жок. Көрсөңөрбү? Ниса 102. Эми сахабалардын сөздөрүнө келели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин алдык, Аллах Тааланын Курандагы аяттарын алдык. Эми сахабалардын сөздөрүнө келели. Абдулла Масуд деген сахаба билесиңер, баарыңарга белгилүү, аябай чоң белгилүү сахабалардан. Ошол сахаба айтат: "Ман сарраху ан ялқаллаха гада муслиман фалюхафиз ала хаулай салавату хайсу юнада бихинна" дейт. Кимде ким Аллах Таалага мусулман болуп жолугушту сүйө турган болгон болсо, жакшы көрө турган болгон болсо, ал дейт, намаздар кайсы орундарда чакырылган болгон болсо, ошол жерде намазды окуганга аябай көңүл бурсын дейт. Азан кайсы жерде чакырылган болсо, ошол жерде намаздарды жамаат менен окушка көңүл бурсын дейт. Ушул нерсени аябай бекем сактасын дейт. Fa innalloha shara li nabiyyikum sallallohu alayhi vasallam sunnanal huda. Себеби дейт, Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кээ бир сүннөттү шариат кылып берген дейт. Wa innahunna min sunanil huda дейт. Ал эми ушул жамаат менен намаз окуу Аллах Тааланын туура жолдогу адамдарга шариат кылып берген, пайгамбарга шариат берген сүннөттөрүнөн дейт. Туура жолдо болгон адамдар сүннөттөрүнөн дейт. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لا تركتم سنة نبيكم дейт. Эгер силер дейт, намазыңарды дейт, фарыз намаздарды ушул адамга окшоп дейт да. Ушул адамга окшоп намазыңарды үйүңөрдөн окуй турган болгон болсоңор, анда силер дейт Аллах Тааланын пайгамбарга шариат берген сүннөтүн таштаган болосуңар дейт. Бул жерде сүннөт дегенде биз жанагы сүннөт важип деп атканбы? Андай да маани эмес бит. Сүннөт деген мааниси көп, Тура жол деген мааниси бар. Сүннөт деген азыркы учурда кылсаң сооп, кылбасаң күнөөкөр деген мааниси бар. Жана башка маанилери бар. Бул жердеги сүннөт деген мааниси эмне? Пайгамбардын кылган амалларынан деген маани. Түшүнөрбү? Эгер силер дейт ушул адамга окшоп жамаат намазын мечитте окубай, үйдө окуй турган болгон болсоңор, анда силер эмне? Пайгамбардын мына ушул сүннөтүн таштаган болосуңар дейт. Валау тарактум суннатан набийкум ла далалтум. Ал эми силер пайгамбарыңардын сүннөтүн таштай турган болгон болсоңор, ла далалтум, анда силер адашкан болосуңар дейт. Карагыла, жамаат намазын таштаган болгон болсок, адашкан болот экенбиз да. Ким айтып атат буну? Сахабалардын арасындагы белгилүү илимдүү болгон сахабалардын бири болгон Абдулла Масуд айтып атат. Азыркыча баланча алмайт, тигинче алмайт дейбиз го. Сахабалар айтканда кимдин сөзү жогору турат? Сахабалардын сөзү жогору турат. Себеби булар эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шакирттери, асхабтары. Динди кимден үйрөнгөн? Тикелей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнөн үйрөнгөн да. Пайгамбарыбыз салам сөзү менен эмнени максат кылып атат? Эмнени айтып атат? Алар жакшы түшүнгөн да. Мына ошол айтып атат. Эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул сүннөтүн таштай турган болгон болсоңор дейт, анда эмне? Адашкан болосуңар дейт. Hadis neme asar dolandısında وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقٌ deydi. Bizdin uçuruksa deydi. Ошул жамаат намазынан калбайт эле бир гана нифагы ачык, эки жүзлүү ачык болгон адам гана келбейт эле дейт. Жамаатка биздин учурукса дейт. Өзүбүздүн биздин заманда дейт, ушул жамаатка бир гана эмне эки жүздүү ачык нифак болгон адамдар гана эмне катышпайт эле, келбейт эле дейт. Башка чыныгы мусулмандардын баардыгы келип кача турган болгон да жамаат намазына. Асар уланысында وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ дейт.
эгер бир адам ооруп калган болсо, мейли бут ооруп калабы, же жана башка ооруп тура албай калабы, ошол адамдар да ушундай нифактыктан корккондугунан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн аябай бекем болгондугунан, эки жанан эки адам кармап, даллашып, үшүнтүп келип не сапка тургузат эле дейт да. Ушундай кыйналып жаткан адамдагы эки жанан эки адам кармап келип сапка турат экен да. Карагыла, сахабалардын ыймандары кандай болгон? Аллахтан канчалык деңгээлде корккон. Биз азыр кичине катуураак түшүрүп койсоң эле жамаат мойнуңан чөт да. Бирок бизде эч кандай оору жок, эч кандай үзүр жок эле. Мечиттин жанында туруп, мечитке кирбей, же азанды угуп туруп, азанга жооп бербей жүргөнүбүз канча? Бул Муслимде келет 654 номерде. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын түшүнүгүн карагыла, кылган амалдарын, айткан сөздөрүн караңыздар. Эмнеге далат кылат? Эмне Масудтун сөзү эмнеге бул далат кылат? Сүннөткөбү же важипкеби? Важипке. Себебине адашкан болосуңар дейт. Адашкан болосуңар дейт. Жана эмне дейт? Жамаатка биздин учурда ким гана келбейт эле дейт? Эки жүздүү нифактар гана, нифакы эки жүздүүлүк белги болгон адамдар эле келбейт эле дейт. Бул эмнеге далат кылат бул да? Важипкеби же сүннөткөбү? Важипке далат кылат, урматтуулар. Андан кийинки сахабаларды көрөлү. Абдулла Масуд, Абу Муса Ашари, Абдулла Масуд деген сахабалар айтат: "Мен самиял мунадия, кимде ким азанчынын чакырган азанын угуп туруп, сумма лам южиб мин гайр узрин, эч кандай үзүрсүз ошол азанчынын азанына жооп бербей турган болгон болсо, фала салата лаху" дейт. Анын намазы намаз эмес дейт. Ана. Эч кандай үзүрсүз дейт да. Фала салата лаху дейт. Анын намазы намаз эмес дейт да. Мусаннаф ибн Аби Шайба 1-303 номерде. Асар. Андан кийинкиси Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: "Бир адам дейт, эритилген коргошун бар го? Ошол эритилген коргошун дейт, кулагына толтурулуп коюлганы дейт, азанчын азан угуп туруп жооп бербей койгонго караганда ал үчүн жакшыраак дейт. Эритилген коргошунду кулагына толтура койганы дейт, куюп койгону азанчын азан угуп жооп бербей койгондон көрүп жакшыраак, жеңилирээк дейт да, азабычы. Бул Мусаннаф ибн Аби Шайба 1-303. Караңыздар. Мына алар динди кандай түшүнгөн? Азыркы учурда ой оорго дейт. Бул Аллах Тааланын дини. Аят, хадистер, асарлар. Караңыздар. Динди жеңилдеткиле, оорлотпогула дей берип, албетте жеңил болгон болсо, жеңил нерсени жеңил деп айтыш керек. Оорлотпош керек да, чындыгындачы. Аллах Таала пайгамбары жеңил кылган нерсени ал жеңил деп көрсөтүш керек. Аны оорлогон болгон болсо, албетте ал Аллахтын астында күнөөкөр болот. Бирок ушундай бир важип болгон нерсени дагы жеңилдеткиле десе, важип болгон нерсени сүннөт кыла берип, сүннөт кылган нерсени мубах кыла берип, арам нерсени адал кыла берип, ширкти бидат кылып, бидатты мубах кылып, мубахты сүннөт кыла бербеш керек да. Туура отура эмеспи? Ар бир нерсени шариатта ширкти ширк деп айтыш керек, бидатты бидат деп айтыш керек, күнөөнү күнөө деп айтыш керек, мубахты мубах деп, сүннөттү сүннөт деп, бидатты бидат деп, арамды арам деп, бардыгы шариатта далилдин негизинде айтыш керек ан нерсени бар. Аны ким айтат? Илим ээси, окуган гана, мыкты билген адам гана сүйлөш керек да, демекчи. Ошон үчүн алымдар айтат, илимсиз адам жакшылыкка чакырып, адамдарды оңдогонуна караганда адамдарды бузганы көбүрөөк дейт да. Ошон үчүн качан илимсиз адам, динден маалыматы төмөн адам, динден сабатсыз адам жакшылыкка чакырып, жамааттан кайтарып, адамдарга дин үйрөтүп турган болгон болсо, ошол адамдардын динди тактап атканда коомду оңдогону гана бузганы көбүрөөк болот. Көрөсүзбү? Эми Абдулла Омар эмне дейт? Ин кунта мужибат давати фажиб даялла. Эгер сен бир чакыруучуга жооп бере турган болгон болсоң, анда сен эмне? Аллахтын чакырчуусуна
азанчыга жооп берген дейт да. Эгер сен бир чакыруучуга жооп бере турган болбосоң, анда сен кимге жооп берет? Эң биринчи Аллахтын намазына, ибадатына чакырган азанчыга жооп берген дейт да. Ушундай бир адам болсо, анын чакыруусуна жооп бере тургандай бир ушундай милдет боло тургандай бир нерсеге жооп бере турган болбосоң, анда сен эң биринчи кимге дейт? Аллахтын чакыруучусуна жооп берген дейт да. Кээ бир алгач өткөндөгү муундагы алымдар айткан: "Ма фатат ахадын салатул жамаат илля би замбин асабаху." Адам, мусулман кандай гана жамаат намазын таштабасын дейт. Качан гана жамаат намаз таштабасын дейт. Ал бир гана өзүнүн кылган күнөөсү себептен таштап атат дейт. Баягы аятка дал келип атат да. Бар го аят Алла Таала: "Ва асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфан касира." Силердин башыңа жеткен бале, кыйынчылык, сыноо алар өз колуңар менен кылган күнөөлөр себебинен келет дейт да. Көрдүңбү? Ошондуктан кайсы бир адам жамаат намазын таштаса дейт, ошону таштаганга бул ибадат да. Важип болот па? Ибадат да. Ошол ибадатты таштаганга дейт, эмне түткү болгон дейт, эмне себеп болгон дейт, өз колу менен кылган күнөөсү дейт да. Ошондуктан кайсы бирибиз жамаат намазын таштаткан болсок, анда биздин ошол жамаат намазынан тоскон нерсе ал өзүбүздүн күнөөбүз экен да. Кылган күнөөлөрүбүз бар, мына ошолор бизди тосуп атат да. Абдулла ибн Омар айтат. Абдулла ибн Омар. Омар ибн Хаттаб дейт, бир күнү өзүнүн шаардын четиндеги бакчасына, бааларда бак деген эмне? Курма бага, билесиңер, өзүнүн бакчасына барды дагы иштерин бүтүрүп, ошол бакчасына барып иш кылган себебинен кайта шаара келсе, асыр намазды өтүп кетиптир да. Асыр намазы өтүп кеткенде баягы убакыт эмес, жамаат өтүп кеткен да, жамаат намаз окуп койгон да. Ошондо Омар эмне деп айткан дейт? Адамдар асыр намаз окугандан келгендиги үчүн инна лиллахи ва инна илейхи ражиун деген. Бул сөздү качан айтат? Адамдын башына эмне бале, мусибат жеткенде айтат да. Аятта билесиңер, Бакара сүрөсүндө адамдын башына мусибат жеткенде инна лиллахи ва инна илейхи ражиун, биз Аллахтыкыбыз жана ага кайтуучубуз дейт. Ушул сөз айтып туруп эмне? Фататни салатул аср фил жамаа, менден ушул багым себептен асыр намазы жамаат менен өтүп кетти. Баарыңар күбө болгула, мен ушул багы бышып турган экен да. Ошол бышып, эгейин деп турган учурда эмне? Аллах жолуна бир намаздан кечиктиргендик үчүн садака берген экен. Кана ушул азыркы учурда ушундай асарларга, ушундай Аллах Тааланын бир жакшы көргөн амалдарына амал кыла турган адамдар бар бекен деп ойлойсуң да. Жок эмес, алхамдулилла бар. Бирок биз ошол адамдардын арасынан каякта калдык деген сөз да. Эмне үчүн ошолордун арасынан биз болбойбуз? Ошолордун араларынан табылбайбыз? Эртең жамаатка бекен болгон адамдар чакырылганда, ошолорго сыйлыктар берилгенде бизге дагы берилишин каалайбызбы, каалабайбызбы? Каалайбыз да. Андай нерсени каалаган болгон болсок, анда сыйлык эч кандай себепсиз бериле бербейт да, жөнөкчө. Сыйлык сен амалың кыласың, анан сыйлыгы сага берилет да. Келе тугандар, ошо амал кылайлы иншалла, колубуздан келишинче. Азыр эмне уна деген нерсе бар, алхамдулилла, свет деген нерсе бар, телефон деген нерсе бар. Азыркы мурунку учурларда азан менен чакырылган болсо, азыркы учурда алхамдулилла ар бирибиздин калтабызда телефон деген нерсе бар. Убакытты белгилүү. Ошо убактына карап алдын ала туура азанды мелдеп барбайчы. 5 мүнөт, 10 мүнөт астыга барсак болот да. Туура азанды мелдеп барып, көпчүлүк учурда ошол азан эртерээк айтылып калып, жамааттан кечип калабыз. Туура болот эмеспи? Ошон үчүн 5 мүнөт, 10 мүнөт эртерээк барсак, туура болот иншалла. Мына. Андан кийин табииндердин сөздөрүнө келели. Алар жамаат туурасында кандай болгон? Табииндер эмне кылышкан? Саид ибн Абдул-Азиз деген алым бир намазын жамаат менен өткөрүп алып ыйлаган экен да. Бул эмнеге далат кылат? Ал өмүр бою эмне?
намаздарын жамаат менен окуп жүргөндө. Ийгилип атат да. Постоянно ар дайым жамаатты калтырып жүргөн адам бир жамаат менен намаз өтүп кетти. Ыйлайбы ошо менен? Ыйлабайт. Ким ыйлайт? Жамаат менен окулган намаздын кадырын билген адам ыйлайт. Ваки ибн Жаррах деген билесиңер, а? Ваки ибн Жаррах рахимахуллах. Ошол айтат: "Мен тахавана би такбираtul ула фасил ядайка минху." Эгер дейт кимде ким такбираtul ула деп коет, биринчи имам Аллах акбар деген такбир бар го, ошону эмне такбираtul ула деп коет. Биринчи такбирден кимде ким ушудан бейгапарлык кылып ушуга көңүл бурбай турган болсо, андан колуңду жуй бер дейт. Эмне дегенсиз? Анда жашылык жок дейт. Анда жашылык жок. Сен эмне жашылыкка тарта албайт дейт. Тескеринче сен эмне жамандыгыңа себеп болуп калышы мүмкүн дегендей кээ бир адамдар түшүнөт да. Бул Хилятул Аулия Абу Наим Асбахани бул 8-370 номерде. Караңыздар. Андан кийин башка кээ бир алгач өткөн имамдар ушундай асарлар келгенде аннахум кanu yu'azzuna anfusahum iza fatatuhum takbiratul ula 3 ayyam дейт да. Мурун өткөн алгач өткөн солих имамдар дейт. Кайсыл бирөөнүн такбираtul ula биринчи такбирден кечип кала турган болгон болсо, алар эмне өздөрүн эмне көңүл айткан экен 3 күн. Адам өлгөндө көңүл айтат го. Айтат го, десеңер. Ошонтип өздөрүнө көңүл айткан экен. Ва yu'azzuna saban iza fatatuhum al-jama'atu дейт. Ал эми жамаат намазына жетишпей калган болгон болсо, анда 7 күн көңүл айткан экен. 7 күн экен. Такбираtul ула биринчи такбирге жетишпей калган болсо 3 күн, ал эми жамааттын өзүнө жетишпей калган болсо канча күн? 7 күн көңүл айткан экен да. Мынакей караңыздар. Сайд Мусайиб деп айтат, Мусайиб деп айтат. Ошол имам рахимахуллах айтат: "Ма фататни такбираtul ула мунзу 50 сана" дейт да. 50 жылдан бери дейт, менден такбираtul ула 50 жылдан бери эмне биринчи такбирди кой берген эмесмин дейт. Түшүнүңүздөрбү? 50 жылдан бери биринчи такбирди мен жиберген эмесмин. Имам Аллах акбар дегенде, имам менен Аллах акбар деп колун көтөрүп турган болгон да. Ошол имам башка сөз менен дейт: "Мен баланча жыл бою эмне бирөөнүн желкесин көргөн эмесмин" дейт. Тактап айтканда, имам Аллах акбар дегенде ал биринчи сапта болгон да. Тактап айтканда, ушунча жыл бою эч кимге биринчи сапты бербеген. Жана бирөөнүн желкесин карабаган. Же ал имам болгон, же болбосо имамдын артында биринчи сапта турган да. Ал эми бирөөнүн желкесин көрбөгөн. Бирөөгө желкесин көрсөткөн, бирок көргөн эмес да. Ибн Мулаккинин китебинде бул мына урматтуу туугандар, жамаат тууралуу аябай көп аяттар бар, хадистер бар, асарлар бар, бирок баарын айтып отуруш албетте убакыт керек. Бирок ушул алган аяттар, хадистердин, асарлардын адилеттүүлүк менен карай турган болгон болсок, аят хадистердин жанагы пайгамбар салам жана хадистерин карай турган болсо эмне далат кылат? Жамаат намазын таштабаш керектиги. Жамаат намаз аябай бир эмне? Милдет, важип, кимде ким таштаса, жада калса, ла солата лаха, анын намаз эмес дегенде сөздөр айтылып атат. Ошонун бардыгы сүннөт эмес, бир гана важипке далат, урматтуу туугандар.